Саламатсыздарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү темабыз жөнөкөй бөлчөктөр. Жөнөкөй бөлчөктөр темасында биз бүгүн дуруш жана буруш бөлчөктөр, бөлчөктүн саногунда жайгашуусу, барабар бөлчөктөр, салыштыруу жана иреттөө, арифметикалык амалдарды үйрөнөбүз. Жөнөкөй бөлчөктөр. Жөнөкөй бөлчөк А бөлүнгөн Б түрүндө жазылган сандар. Бул жерде А жана Б бүтүн сандарга тиешелүү болуш керек жана Б нөлгө барабар болбош керек. А саны бөлчөктүн алымы деп аталат, Б саны бөлчөктүн бөлүмү деп аталат. Бөлчөктүн маанисине келе турган болсок, 4төн 1 эмнени түшүндүрөт? 4төн 1 мисалы бир тегеректин 4төн 1 дей турган болсок, ошол тегеректи биз 4 бөлүккө бөлөбүз. 4 бөлүктүн 1 бөлүгүн тандап алган болобуз. 4төн 3 бөлүгү десек, демек 4 тең бөлүктүн 3-өсүн тандап алабыз. Эгерде бир тегеректин 4төн 5 бөлүгүн ала турган болсок, бөлүмү ар дайым тегеректи канчага бөлгөндүгүбүздү көрсөтөт. 4 бөлүк 5 бөлүгүн алабыз. Демек бул жактагы 4төөнүн баардыгын алынат. Бирок бизге 5 бөлүк керек болчу, демек бизге дагы бир ушундай тегерек талап кылынат. Ушул тегеректен дагы 1 бөлүктү алабыз, ошол менен 4төн 5ти алган болобуз. Бөлчөктөрдү биз дуруш жана буруш кылып экиге бөлүп карайбыз. А бөлүнгөн Б же болбосо Бдан А бөлчөгү кайсы учурда дуруш болот? Алымы бөлүмүнөн кичине болгон учурда дуруш бөлчөк болуп аталат. Мисалы 2ден 1 деген бөлчөк же болбосо 5тен 3 деген бөлчөк алымы бөлүмүнөн аз болсо, демек бул дуруш бөлчөк. Буруш бөлчөк кандай учурда буруш деп аталат? Эгерде алымы бөлүмүнөн чоң же бөлүмүнө барабар болсо. Буруш бөлчөктөр өз учурунда дагы экиге бөлүнөт. Алар бүтүн сан жана аралаш сан. Кайсы учурда бүтүн сан болот? Эгерде алымы бөлүмүнө калдыксыз бөлүнө турган болсо, анда ал бүтүн сан болот. Мисалы 4 бөлүнгөн 2 деген бөлчөктү алсак, бул буруш бөлчөк, ошол эле учурда 4 2ге калдыксыз бөлүнөт, бул бүтүн 2ге барабар. Мисалы 5 бөлүнгөн 5, бул 1ге барабар. Аралаш сан кайсы учурда аралаш сан болот? Эгерде бөлчөктүн алымы бөлүмүнө калдыксыз бөлүнбөсө. Мисалы 7 бөлү 2 деген сан бул аралаш сан. Себеби 7 2ге так бөлүнбөйт. Эгер бөлө турган болсок, 3 бүтүн 2ден 1 чыгат. Эми каалагандай аралаш санды биз кайра кантип буруш бөлчөк түрүндө жазабыз? Ал үчүн биз бүтүн жагын бөлчөктүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Анан ага бөлчөктүн алымын кошобуз. Бөлүмү ошол бойдон калат, барабар 2ден 7 келип чыгат. Бөлчөктөрдүн координаталык түз сызыкта жайгашуусу. Дуруш 10 бөлчөк сандар координаталык түз сызыкта эсептөө башталышынан баштап бир чекитине чейин аралыкта жайгашат. Дуруш бөлчөктөр эгер терс сан болсо, анда ал координаталык түз сызыкта -1 чекитинен баштап эсептөө башталышына чейин аралыкта жайгашат. Ал эми буруш бөлчөктөр координаталык түз сызыкта -1 интервалынын тышында жатат. Эгер схема менен көрсөтө турган болсок, демек -1ден 1ге чейин дуруш бөлчөктөр жайгашат. Дуруш бөлчөктөр эгер терс болсо, алар -1ден 0го чейин, оң болсо 0дон 1ге чейин. Ал эми буруш бөлчөктөрдүн баардыгы бул жактарда жайгашат. Буруш бөлчөк эгер оң болсо, бул жагында, терс болсо, бул жагында. Мисалдарды карап көрөлү. А чекити 3төн 1ге барабар. Бул саногунун кайсы жеринде жайгашкан? Биринчиден, бул дуруш бөлчөк, дуруш оң сан А барабар 3төн 1 чекитин саногунда жайгаштырып көрөлү. Биз көрүп атабыз, бул дуруш бөлчөк жана оң сан. Демек бул эгер бул жакта -1, 0, 1 дей турган болсок, бул 0 менен +1 ортосунда жайгашат. Биз ошол кесиндини 3кө тең бөлүшүбүз керек.
Alımı 1'de көрсөтүп атат. Демек биз 0 тараптан баштап 1'ди санашыбыз керек. Ушул жерге келип токтодук. Демек ушул чекитте А чекити жайгашкан. Б чекити 5'ten 3 деген бөлчөккө барабар экен. Бул дагы 0 менен 1'ин ортосунда жайгашкан. Бирок бул ирет биз бул кесиндини 5ке бөлөбүз. Үчөөнү санайбыз. Ар дайым санаганда эсептөө башталышы кай жакта болсо ошол жактан санайбыз. 1, 2, 3. Бул жерге келип токтодук. Демек ушул жерде Б чекити жайгашкан. С чекити 3'төн 5ке барабар экен. Биз көрүп атабыз, бул буруш бөлчөк. Буруш бөлчөктү саноогунда жайгаштырууда алгач биз аны аралаштырып жазып алабыз. 5'ти 3кө бөлө турган болсок, 1 бүтүн калдык 2 болот. Демек 1 бүтүн 3'төн 2. 1 бүтүн 3'төн 2 аралаш санын саноогунда жайгаштыруу үчүн биринчи бүтүн жагын таап алабыз. Бүтүн жагы 1ге барабар. Бул жакка келдик. Эми ушундан баштап кийинки санга чейинки кесиндини биз 3кө бөлүшүбүз керек. Тең 3кө бөлүшүбүз керек жана экөөнү санабашыбыз керек. 1, 2. Бул чекитке келип токтодук. Демек ушул жерде С чекити жайгашкан. Барабар бөлчөктөр бөлчөк сандын алымын жана бөлүмүн 0дон башка бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, бөлчөктүн чоңдугу өзгөрбөйт. Мындай жол менен келип чыккан бөлчөктөр барабар бөлчөктөр деп аталат. Мисалы, 2'den 1 бөлчөгүнүн барабар бөлчөктөрүн жазып көрөлү. Биз ал үчүн эмне кылабыз? Алымын жана бөлүмүн каалаган окшош санга көбөйтөбүз. Айталы 5ке көбөйтөлү. 1 көбөйтүлгөн 5, 5, 2 көбөйтүлгөн 5, 10. Демек 2'den 1 бөлчөк саны 10'дон 5 бөлчөк санына барабар. Башка бир санга көбөйтүп көрөлү. 2'den 1'di мисалы көбөйтөлү минус 11'ге. 1 көбөйтүлгөн минус 11, минус 11'ге барабар. 2 көбөйтүп минус 11, минус 22'ге барабар. Бул бөлчөк сандагы баштапкы 2'den 1 бөлчөк санына барабар. Биз каалаган санга көбөйтсөк болот. Мисалы, К деген санга деле көбөйтсөк болот. 2'den 1 барабар. 1'ди К'га көбөйтсөк К, 2'ни К'га көбөйтсөк 2. Кийинки мисалды байкап көрөлү. Бул жерде 5'тен А минус Б деген бөлчөк берилет. Биз алгач муну минус 1ге көбөйтүп көрөлү. А көбөйтүлгөн минус 1, минус А, минус Б көбөйтүлгөн минус 1, плюс Б, 5 көбөйтүлгөн минус 1, минус 5. Биз бул бөлчөк санды Б минус А деп жазсак болот. Эмне кылдык? Алымындагы сандардын ордун алмаштырып койдук. Бөлүмүндө минус 5. Бөлүмүндөгү минус белгисин бөлчөктүн астына жазсак болот. Демек 5'тен А минус Б бөлчөк саны минус 5'тен Б минус А бөлчөк санына барабар. Айырмасы жок, каалаган санга алымында бөлүмүндө көбөйтсөк, сөзсүз түрдө барабар сандар келип чыгат. Эскерте кетчү нерсе, бөлчөк сандарда минус белгиси каалаган жерге коюлса болот. Мисалы, алымына берсек болот, же кааласак бөлүмүнө дагы жазсак болот. Бул нерсени эстеп коебуз. Бөлчөктү кыскартуу үчүн бөлчөктүн алымын да, бөлүмүн да бирден чоң окшош санга бөлөбүз. Андай сан жок болсо бөлчөк кыскарбайт. Кыскартуу жолу менен келип чыккан бөлчөктөр дагы, алар дагы барабар бөлчөктөр болот. Мисалы, 96'dan 64 санын кыскарталы. Мисалы, 2ге бөлөлү. 48'den 32 келип чыкты, бирок бул санды дагы кыскартууга мүмкүн. Мисалы, муну биз 8ге бөлсөк болот. Барабар 6'dan 4. Дагы 2ге кыскартсак болот экен, бул барабар 3'төн 2. Демек 96'dan 64 саны 3'төн 2 санына барабар. Бөлчөктөрдү салыштыруу жана иреттөө. Биринчи эрежебиз: бөлүмдөрү барабар болгон бөлчөктөрдө алымы чоң болгон бөлчөк чоң болот. Мисалды карайбыз. Бул берилген эки бөлчөктү салыштырсак, биз алардын бөлүмүн карайбыз. Бөлүмдөрү окшош, барабар. Демек биз алымдарын салыштырып туруп, 3 2'ден чоң, демек чоң белгисин койсок болот. Кийинки эрежебиз: алымдары барабар болгон бөлчөктөрдө тескерисинче бөлүмү кичине болгон бөлчөк чоң болот.
Bu misalda görüp turasızlar. Alımdары 8 жана 8 барабар. Бул учурда биз бөлүмдөрүн карайбыз, бирок бөлүмү кайсынысыныкы кичине болсо, ошону чоң деп алабыз. Ал эми алымдары да бөлүмдөрү дагы ар башка болгон бөлчөктөрдө кийинки эрежени колдонобуз. Мисал менен түшүндүрөлү. 12'den 11 салыштыруу 10'dan 7. Мындай ыкманы колдонсок болот. Birinci bölçöktün alımın ikinci bölçöktün bölümünü көбөйтүп жиберебиz. Жана келип чыккан санды birinci bölçöktün астына жазабыз. 110 болду. Эми birinci bölçöktün bölümün ikinci bölçöktün alımına көбөйтөбүз. İkinci bölçök sandын астына жазабыз. Эми ушул келип чыккан сандарды салыштырып туруп, табылган белгини баштапкы сандарга колдонобуз. Keyinki erejemiz, эгерде бөлчөктөр терс сан болсо, бөлчөктүн белгисин алымына тиешелүү деп эсептейбиз. Мисалы, минус 8'den 5'ti салыштырабыз минус 12'den 7'ge. Биз алгач бул сандарды мындай кылып жазып алабыз. Үчүнчү эрежедеги ыкманы колдонуп кайчылаш көбөйтсөк, минус 5 көбөйтүлгөн 12 minus 60'a барабар. Ал эми 8 көбөйтүлгөн minus 7 minus 56'a барабар. Терс сандарда модулу кичине болгон сан чоң болот. Демек, minus 12'den 7 саны чоң. Эреже, эгерде 10 санды 10 дурус бөлчөккө көбөйтсөк, ал сан кичирейип кетет. Мисалы, бул жерде карагыла. 23 жана 23 деген 2 сан берилген. Бирок биринчисинде 23 2'den 1'ge көбөйтүлүп атат. 2'den 1 кандай бөлчөк? Бул дурус бөлчөк. Дурус бөлчөк болгондугу үчүн мындан келип чыккан жообу 23'төн аз болуп чыгат. Кийинки эреже, 10 сан бирден чоң санга көбөйтүлсө, ал чоңойот. Кийинки мисалда карагыла. 8 10 саны bir жагында 2'den 3'кө көбөйтүлүп атат. 2'den 3 бул өзү кандай сан, өзү буруш сан жана 1'den чоң. Ошол себептүү 8 көбөйтүлгөн 2'den 3 8'den чоң болуп чыгат. Бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Биринчи эрежебиз, бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү барабар болсо, алардын алымдары гана кошулат же кемитилет. Мисалы, бул көрүп турган бөлчөктө 8'den 5 кошуу 8'den 4 minus 8'den 6. Бул бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү барабар. Жалпы бөлүмдү жазып алабыз. Алымдары менен иштейбиз. Жообу 8'den 3. Кийинки эрежебиз, бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү ар башка болсо, орток бөлүмгө келтирилип, кошуу же кемитүү амалдары аткарылат. Мисалга көңүл бурабыз. Берилген мисалда 3'төн 1 minus 2'den 1 plus 5'ten 2. Алымдар ар башка, демек биз орток бөлүмгө келтирип алышыбыз керек. Орток бөлүмгө келтириш үчүн кандай ыкмалар бар? Мындай ыкманы колдонсок болот. Бөлүмдөрдүн эң чоңун алабыз жана ирети менен натуралдык сандарга көбөйтүп баштайбыз. 5 көбөйтүлгөн 1 5. Жообун биз калган бөлчөк сандардын бөлүмдөрүнө бөлүп көрөбүз. Эгерде бөлүнсө, анда орток бөлүм табылган болот. 5 2'ge жана 3'кө бөлүнбөйт. 2'ge көбөйтөбүз. 5 жерде 2 10. 12'ge бөлүнбөйт. 12'ge бөлүнөт, бирок 3'кө бөлүнбөйт. 5 жерде 3 15. 15 2'ge bölünböйт. Keyinki sandı alalım. 5 жерде 4 20. 20 3'kө bölünböй aldı. 5 деген sandı alabız. 5 жерде 5 25. Бұл да жарабайт. 5 жерде 6 30. 30 саны 2'ye да bölünөт, 3'кө да bölünөт. Demek бұл орток bölüm. Орток bölüm табылгандан кийин ал санды ар бир бөлчөктүн бөлүмдөрүнө бөлүп чыгабыз. 30 бөлүнгөн 3 10'ду берет. Бөлчөктөн кулак чыгарабыз. 30 бөлүнгөн 2 15 кулак чыгарабыз. 30 бөлүнгөн 5 6. Бул жака 6 кулак чыгарабыз.
Эми алымдарын жазып атканда чыккан кулактарга алымдарын көбөйтөбүз. 10 көбөйтүү 1. 10 минус 15 көбөйтүлгөн 1 плюс 6 көбөйтүлгөн 2. Жообу 30'dan 7. Kийинки мисалды иштейли. Аралаш сандарды алгач буруш бөлчөктөргө айландырып алалы. Бул бөлчөктөрдүн орток бөлүмү 9га барабар. Биринчи бөлчөктү 3гө көбөйтөбүз. Буруш бөлчөктү аралаш сан кылып жазып алабыз. Жообу минус 3,9'dan 5 чыкты. Аралаш сандын бүтүн саны менен бөлчөк санын ажыратып жазууга болот. Бул жакта байкасаңыздар 2,8'den 3 санын 2 кошуу 8'den 3 деп ажыратып жазган. Эми аралаш сан терс болсо, минус 3,5'den 2 болсо, бул санды минус 3, мына дагы бир жолу минус 5'den 2 деп жазган. Азыр ушул ыкманы колдонуп, жогорку эсепти дагы бир жолу чыгаралы. Бул жолу бүтүн сандарды өзүнчө кошуп алабыз. Бөлчөк сандарды орток бөлүмгө келтиребиз. Ал үчүн биринчи бөлчөктү 3гө көбөйтөбүз. Жообу минус 3,9'dan 5. Бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү. Көбөйтүү жана бөлүүнүн эрежелери жеңилирээк. Көбөйткөндө биз алымын алымына, бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Эгерде алымы менен бөлүмдөрү кыскара турган болсо, алгач кыскартып алабыз. Кийинки мисалды карайбыз. Бул жерде 8 саны менен 4 санын кыскартууга болот. Ошондой эле 5 менен 15'ti кыскартууга болот. Калган сандарды алымдардын баардыгын көбөйтүп чыгарабыз. 1 көбөйтүү 7 көбөйтүү 1 7ге барабар. 2 көбөйтүү 3 көбөйтүү 9 54гө барабар. Кийинки мисал. Бул жерде аралаш сандар көбөйтүлүптүр. Көбөйткөндө аралаш сандарды сөзсүз түрдө буруш бөлчөктөргө айландырбаш керек. Жыйырма бир менен 7 кыскарат. 8 менен 10 кыскарат. Калган сандарды көбөйтсөк 4'төн 15 чыкты. Кийинки эсепте бүтүн сан менен бөлчөк сан көбөйтүлүптүр. Бүтүн сан менен бөлчөктү көбөйткөндө биз бүтүн менен алымын көбөйтүп коебуз. Бул жакта да ушундай. 5'ten 3. Бөлчөктөрдү бөлүү эрежеси. Биринчи бөлчөк өзү жазылат. Экинчи бөлчөк орун алмашып жазылат. Алымы менен бөлүмү орун алмашып жазылат. Мисал 22'den 5'ti көчүрүп жазабыз. Бөлүүнүн ордуна көбөйтүүнү жазабыз дагы. 12'den 7'ni алымы менен бөлүмүн орун алмаштырабыз. 22 менен 12'ni кыскартууга болот. 5 жерде 6 30, 11 жерде 7 77. Кийинки мисал. Бул жерде бүтүн сан бөлчөккө бөлүнүптүр. Биринчи саны өзү жазылат, экинчи саны алымы менен бөлүмү орун алмашып жазылат. Бүтүн сан менен бөлчөк санды көбөйткөндө
Bütün sandı alımına göğütürüz. 40 qavatlı bölçöktür. Bu erejilerde jaşlap bakаңыздар. Egerde A bölüngen B bölçögü S bölüngen K bölçögüne bölünüp жатса, bu yerde bu bölü sızığı çoğun sızık. A menen K'nı göğütөбүз, üstüne жазабыз. B menen S'ni göğütüp, астына жазабыз. Bu yerde üstünde alımında bölçök san var, bölümünde bütün san var. Bütün sandı bölçök aylandırış üçün anın астына bir жазуу жетиштүү. Эгер ушундай кылып жазып алсак, биринчи эреже окшоп калат. Демек, A'ны 1ге көбөйтөбүз, üstüne жазабыз. B'ны S'га көбөйтөбүз, астына жазабыз. Keyinki erejemiz bütün san bölüngen bölçök san. Bütün sandı bölçök sanга aylandırıp aldık. Birinci ereceni kullanıp A bölüngen S üstüne yazılap, 1 bölüngen B aslı jagına yazılap. Misal işlep görelim. 2 menen 6'nı göböйтөбүз, 3 menen 5'ti göböйтөбүz. 8'in астында 1 var deb elestetiyoruz. 2'nin астында dagы 1 var deb elestetiyoruz. Ошондо эң биринчи саныбыз, экинчи саныбыз bölüngen 3. sanыбыз. Göbөйтүү жана бөлүү амалдарында bir qatarda bir neçe göbөйтүү bölүү amaldары кездешсе, biz иретип менен солдон оңго карай иштешибиz керек. 2 бөлчөктү көбөйтүүдө кыскартсак болот. 2 менен 4'tü кыскартсак, бул жакта 1 калды, бул жакта 2 калды. Жообу 3 менен 3'tü да кыскартууга болот экен. Ошондо 1 көбөйтүү 1 bölümünde 40 bölü 1'den 10. Birinci bölçök özünü göçürüp yazarız. İkinci bölçöktü alımı menen bölümün oradan başlayıp yazarız. Çoğu 400'den 1. Bölçök sandı darajaga götürür. Bölçöktün darajasını табуу үчүн анын алымын да бөлүмүн да берилген даражага көтөрүү керек. Мисалы, 3'төн 2'nin квадраты кантип табылат? Алымынын квадратын алабыз, бөлүмүнүн дагы квадратын алабыз. Барабар 9'dan 4. Минус 4'төн 1'nin 4. darajасы эмнеге барабар? Бул жерде 4 жуп сан болгондугунан жообунда плюс 10 сан чыгат. 1'nin 4. darajасы bölüngen 4'ün 4. darajası. Barabar 256'dan 1. Bölçöktün darajasının көрсөткүчү ters san bolsa, bölçöktün alımı menen bölümünün orun almaштыруу arkылуу көрсөткүчтүн белгисин 10 кылып өзгөртүүгө болот. Erejeni көрүп атасыңар. Мисалы, 5'ten 2'nin minus 2. darajası kантип эсептелет? Darajadagы minustу жок кылыш үчүн биз bölçöktün alımı menen bölümün orun almaштырабыз. Keyinki misal 2'nin minus 3. darajası. 2 bul özü bütün san. Bütün sandı algaç bölçök sanga aylandırıp alabız. Эми darajadagы minustу жок кылыш үчүн bölçöktün alımı menen bölümün orun almaштырабыз. Жообу 8'den 1. Сабактын аягына келип жеттик. Тестти иштеңиздер, бардыгыңарга ийгилик.